3 курс студенттеринин спартакиадасы старт алды. Мен үчүн бүгүн сиздерди ушул майрам менен куттуктап туруу өзгөчө деп айтсам болот. Спартакиаданын ачылуу аземине ОШМУнун ректору Кудайберди Кожобеков, окуу жайдын кесиптик бирлик комитетинин төрагасы Абсамат Сатаров жана медицина факультетинин деканы Исматылла Идырысов мелдешке катышып жаткан студенттик командаларга ийгилик каалады. Студент достор, Ош мамлекеттик университети азаматсыздар, ийгилик. Студенттер арасындагы спартакиаданын катышуучулары волейбол, жеңил атлетика, мини-футбол, баскетбол, тогуз коргоол, ордо, шахмат, стол тенниси оюну боюнча күч сынашат. Ага окуу жайдын 18 факультетинин 1-курсунун студенттери катышууда. Бул мелдештин максаты ошол балдарды сергек жашоого үндөө. Экинчиден ошол биздин 1-курска келген балдардын арасынан кайсы бир спорттун түрү боюнча эң шыктуу, таланттуу, мыкты спортчулардын иргеп алуу. Ошол аркылуу биз жаңы бизде буга чейинки спорттун түрлөрү боюнча студенттерибиздин командаларыбызга ошолордун арасынан тандап кошуп, баягы муундарды алмаштыруу дегендей, кичинекей келген 1-курстун студенттеринен дагы мыкты студенттерди иргеп алуу деген максат кылып атабыз. Спартакиада 10-11, 12, 13, 14 октябрь күндөрү ОШМУнун спорттук аянтчаларында өтөт. Жеңишке жеткен командаларга окуу жай тарабынан даярдалган кубок, акчалай сыйлыктар тапшырылат. Бүгүн биринчи оюндар башталды. Волейбол кыздар, балдардын оюндары өтүп атат. Ошо биринчи, экинчи оюндардан кийин эле ушул деңгел жакшы экен, жакшы студенттер келгени байкалды да, күчтүү студенттер арасында таланттуу балдар бар экенин көрүп атабыз. Менимче ошол калыстар тобу дагы бизде ачык айкын, анан так калыстык кылат деп ишенебиз. Өзүнүн ишин так билген ушул жакшы мугалимдерибизди башкы калыс катары койгонбуз ар бир спорттун түрүнө. Студенттик мелдештин максаты жаштарды дени сак жашоо образын түзүүгө чакыруу, ар тараптан өнүгүүсүн өбөлгө түзүү, дене тарбияны жана спортту даңазалоо. Удачи. Давай, жандырак, без уттук. Жандырак, давай, жет. Yes.